Урматтуу телегөрүүчүлөр, эфирде актуалдуу маек көрсөтүүсүнүн кезектеги чыгарылышы. Студияда Бурмагүл Чабдарова, саламатсыздарбы? Алгач биздин студиянын мейманы менен тааныштырып кетейин. Кыргыз Республикасынын акыйкатчысынын Талас областындагы ыйгарым укуктуу өкүлү Узакбаева Жакшыгүл Аскарбековна. Жакшыгүл Аскарбековна, биздин студияга кош келипсиз. Белгилүү болгондой, мына биз акырындап жылды жыйынтыктап баратабыз. Өзүңүз билесиз, бүгүнкү күндө ушул айрыкча адам укуктарынын корголушу боюнча баягы өлкөбүздө жүргүзүлүп жаткан аракеттер, анын алкагында ушул эле акыйкатчы институту тарабынан жүргүзүлүп жаткан аракеттер кандай болууда, айрыкча Талас областындагы бул багыттагы сиздердин ишмердүүлүк тууралуу маалымат алуу максатында биз сизди студияга чакырдык. Жылды мына акырындап жыйынтыктап баратабыз деп атабыз. Ушул сиздердин баягы иш аракеттериңиздер, айрыкча мына быйылкы жылдагы ишмердүүлүгүңүздөрдүн жыйынтыктары кандай болду? Айрыкча ушул адам укуктарынын коргоодогу мындай бир кайрылуулар, ошол өз укуктарын коргоодогу жергиликтүү жарандарыбыздын мындай бир мамилеси өзгөрдүбү деген суроодо жалпы ушул максатта алгач маалымат берсеңиз. Саламатсыздарбы, рахмат. Ушундай бүгүнкү актуалдуу маекке чакырып, адам укуктарын коргоо жаатында кандай иш жүргүзүлүп жаткандыгы жөнүндө маалымат берүү үчүн сиздердин чакырууңуздар менен келдим. Бул акыйкатчы омск Талас областы боюнча өзүнүн ишмердүүлүгүн адам укуктарын коргоо жаатында жана укугу бузулган адамдардын укугун калыбына келтирүүгө көмөк көрсөтүү максатында иш алып барат. Бул биздин иш аракетибизди ушул адамдардын укугу бузулбасын, эгер бузулган адамдардын укугун калыбына келтирүү, көмөк көрсөтүү. Бул ким тарабынан дагы адам укугу бузулган болсо, бизге акыйкатчы омбудсмени кайрылган болсо, биз ошол адамга юридикалык жактан кеңешибизди бекер берип, ошого материалдарды топтоого, кимге кайрылуу керек экендиги жөнүндө биз кеңешибизди биз берип турабыз. Бизде ушу адам укуктарын коргоо жаатында дагы түз байланыш эфирибиз иштеп турат. Бул түз байланышка 115 номер менен кайрылат. Бул байланыш акысыз күндүр-түндүр иштейт. Анан бул Кыргызстан боюнча да, анан биздин Талас областында дагы биз өзүбүз штат боюнча адам укугун кайсыл жерде бузулган боюнча эгер бизге сигнал түшсө, эли жаран кайрылган учурда биз анын баягы социалдык абалына, анын жашаган жерине, анын улутуна, тилине карабастан биз баягы жардам берип келебиз. Мына быйыл 2022 жылы 2022 жылдын 9 айында бизге 70 жаран арыз менен кайрылган экен. Бул арыздын санын биз жылдан жылга азайды дегенге азайды деп айта албайбыз. Анткени бул жылдан жылга адамдардын акыйкатчы омбудсменине кайрылуусу баягы өсүп жаткандыгын белгилейт да. Анан бул болсо, бул жарандарыбыз ушу акыйкатчы омбудсмени тарабынан юридикалык жардамды, кеңештерди алууда баягы бир орчундуу орунду ээлегенин билгендигинен деп байкалат. Байкалат да, көбүнчө бизге кимдер кайрылат? Көбүнчө бизге аял жарандарыбыз көбүрөөк орунду ээлейт да. Анткени алар баягы үй бүлөлүк зорлуктан жабыркаган, же алиментти убагында ала албаган жарандар, анан баягы мигрант аялдар бизге ушул көп кайрылат. Андан тышкары дагы баягы бизге баардык эле тармактар боюнча кайрылышат да. Бизде ограничение жок. Биз ушул тармакты гана, ушул маселелер боюнча гана карайбыз деп биз айта албайбыз. Биздин юридикалык кеңеш берүү баардык тармактарга жайылтылган, укук коргоо органдарына, кылмыш иштери, жарандык иштери, экономикалык иштери, жер маселелери, алимент боюнча
жана үй бүлөлүк талаш тартыш, мүлк талаш көп да, көп жагдайлар айта берсе аябай көп. Ошол жагдайлар боюнча дагы биз кайрылгандарга, жарандарга укуктук жактан жардам беребиз. Анткени бизде укуктук жактан жардам берүү бул бекер. Андан тышкарыда биз жарандар кайрыла соттук отурумдарга катышып берүү жөнүндө. Биз соттук отурумдарда катышып, ошо соттук отурумдун жүрүшүнө мониторинг жүргүзөбүз. Ошол адамдын укугу соттук териштирүү учурунда бузулган жокпу? Багы теңдик, акыйкатчылык, анан айкындуулук сакталып жатабы деген максат менен биз соттук мониторинг жүргүзөбүз. Жакшы Гүл Аскарбековна, өзүңүз жогоруда да белгилеп кеттиңиз, бүгүнкү күндүн көйгөйү бул зордук зомбулук болуп жатат да. Бул айрыкча жашы жете элек өспүрүм кыздарга карата, кыз келиндерге карата ушундай бир зордук зомбулуктун күч алышы, айрым учурда анын бир өкүнүчтүүсү мындай бир өлүм менен аяктаган учурлар бул коомчулуктун тынчын алып келет да. Ушул жагдайдан алганда Талас областында мындай бир жагдай кандай? Талас областында ушул зордук зомбулуктан жабыркаган кыз келиндер аз, жылдага караганда аз деп мен айта албайм. Анткени баягы статистика боюнча башка укук коргоо органдарындагы, башка мекеме органдарында канча арыз түштү мен айта албайм. Биздин акыйкатчылыгыбыз менен баягы жылдагыга караганда быйыл ошо жабыркаган келин кыздардан арыз көбүрөөк түштү. Биз жалаң эле ушул жабыркаган кыз келиндерден арыздар келип түшөт, ошолорду гана карайбыз деп отура бербейбиз. Өзүбүздүн инициатив менен дагы баягы интернет булактарын азыр көп баягы маалыматтар чыгып атпайбы? Ошо интернет булактарын дагы биз алып, анан баягы социалдык мекемелерден түшкөн баягы кабарлардын негизинде дагы биз өзүбүздүн ишибизди алып барабыз. Анан мынакей быйыл Талас областында аябай мындай өкүнүчтүү иш болду. Биздин биз жараныбыз баягы үй бүлөлүк сыр жатактан өзүнүн жубайын баягы өлүмгө учуратып алды да. Биз ошол учурда дагы бул соттук отурумга биз мониторинг жүргүзүп, соттук отурумга да биз катышып, ошо балдардын укугун сакталышы боюнча жанагы өлгөн келинге карата кандай бир жагдайлар, баягы жагымсыз жагдайларда айтылып атат, ошолорду дагы биз мониторинг жүргүздүк. Анан ошол учурда кээ бир укук коргоо органынын кызматкерлеринин аракеттери боюнча дагы баягы соттук отурумда айтылып, ошол жабыркаган келиндин энесинин арызы негизинде дагы биз иш алып барып, прокуратура органдарына суроо талап жөнөттүк да. Ошол кызматкерлердин аракетине укуктук жактан баа берүү максатында биз иштерди жөнөттүк. Жакшы Гүл Аскарбековна, мындан сырткары өзүңүз деле коомчулукта байкап жүрөсүз, айрыкча акыркы мезгилде ушул аскерге чакырылган уландарыбыздын баягы өз өмүрүнө кол салуусу боюнча да бир катар окуялар болуп, баягы коомчулуктун тынчын алды да. Анан ушул жагдайда дагы сиздердин баягы институт тарабынан да бир катар мындай иш-чаралар, же болбосо баягы тиешелүү укуктук баа берүү, мониторинг жүргүзүү иш-чаралары болду да. Анан бул Талас областында болобу, деги эле ушул багытта сиздердин да аракеттер барбы? Ооба, туура суроо болду. Бул азыркы мезгилдеги эң негизги орчундуу маселелердин бири болуп атат да. Анткени биздин 18 жашка чыккан жаш уландарыбыз баягы өз мамлекетин, өз жерин коргоо максатында баягы аскерге чакыруу күзүндө, сентябрь айында болуп өттү. Ошол учурда дагы биз баягы медициналык комиссия деп коет, ошол комиссияда ошол армияга, солдатка чакырылып аткан жаш уландарыбыз
жооп эмеге армияга барууга денсаулыгы даярбы, даяр эмеспи, психологиялык жактан баягы начарлаган эмеспи деген сурамжылоо менен биз ошого сурамжылоону жүргүздүк. Андан тышкары дагы биз жанагы чек ара маселелери боюнча чек арада кызмат кылган жоопкерлер менен дагы сүйлөшүп, алардын жетекчилери менен да сүйлөштүк. Анан ошолордун жашоо шарты, кызматка даярдыгы, анан алар кызматты кандай өтөп жатат, ошо боюнча дагы биз мониторинг жүргүзүп келип жыйынтыгын бердик Кыргыз Республикасынын акыйкатчы омбудсменине. Ал баягы бүт республика боюнча атайын доклад менен жогорку кеңешке чыгууга маалымат берет. Мына сырткары ушул эле өзүңүз билесиз, баягы бир абдан мындай бир чек ара аймактары деп калдыңыз. Ушул чек ара аймактарында өткөндө эле ушу Тажикстандан агрессиялык кол салуусунан бир топ баягы кыйынчылыктар, ошол эле жоокерлерибиздин өлүмү, жай адамдардын өлүмү катталды. Ушул жагдайда биздин ошол Кыргыз Республикасынын омбудсмени баягы өзүнүн тиешелүү аппараты менен ушул Баткен жергесинде болгонун уккан элек да, кабарыбыз бар. Ушул максат эмнеге негизделди, кандай бир кабар алып кайттыңыздар ушул Баткен жергесинен? Ошол тууралуу да маалымат бере кетсеңиз. Бул дагы туура суроо болду. Кыргыз Республикасынын акыйкатчы омбудсмени Атыр Болотбекованын буйругу 23-сентябрдагы буйругунун негизинде ошо Атыр Болотбековна Абдрахматова баш болуп Кыргыз Республикасынын акыйкатчысынын бөлүмдөрүнүн жетекчилери, Талас областынын өкүлү мен Жалал Абад областынын өкүлү Токтобаева, Кыял Базарбаевна, Ош областынын, Ош шаарынын жана Баткен областынын өкүлчүлүктөрүнүн кызматкерлеринин катышуусунда ошол Баткен Тажик Республикасынын куралдуу күчтөрү тарабынан Баткен областынын аймактарына кирип келип, ошолор жабыркаган жарандарынын укуктарынын сакталышы, ошол учурда аргасыздан жер которууга мажбур болгон жарандар менен жолугушуп, атайын түзүлгөн сурамжылоонун негизинде биз иш алып келдик. Биз барган учурда Ош мамлекеттик университетинин, Ош технологиялык университетинин жатаканаларында жайгашылган экен. Ошол жайгашылган жарандардын жашоо шарты, аларга гуманитардык жардам жетип атабы, жаш балдарынын кийим кечи кандай, тамак ашы кандай болуп атат, ошо боюнча биз сурамжылоо жүргүзүп келдик. Ош областында 23-нен 26-сына чейин болдук. Ошондо көбүнчө эле сурамжылоо жүргүзгөндө жарандардын көбүнчө эле биринчи берген суроолор айтып атат: биздин чек арабызды эле тактап берсе, бекемдеп тактап берсе эле биз багы тынч жашайт элек. Биз буга чейин да бир нече жолу ошо жер которууга аргасыз болгонбуз. Бул ушу качан токтойт? Ушуну биздин өтүнүчүбүздү баягы жогорку жактарга жеткирип билдирип койсоңуздар. Ак Сайда, Аркада, Максат айылында, Достук айылындагы жарандарда көбүнчө ошол жарандар менен Баткен шаарынын жарандары менен жолугушканда, алардын көбүнө эле ошодо жайгашкан жарандардын көбүнүн эле турак жайлары толугу менен жараксыз болуп калган жарандар экен да. Анан ал айтып атат: мына биз кийип жүргөн кийимибиз менен эле биз качып чыктык. Алар дагы өздөрү ушундай даярбыз дейт, документтерибизди биз даярдап коюп коебуз дейт. Качан эмне болуп кетет, ошондо эле биз алып жөнөйбүз деген жарандар да болду да. Анан ошолордун жарандары көбүнчө эле эмнелерди суранышты: бизди ушул кышка чейин бир туруктуу жашай турган жер менен камсыз кылып берсе, балдарыбызга кийим кечи менен камсыз кылып берсе. Анан көп эле жарандар баягы кредиттери бар экен. Ошо кредиттерибизди биз кантип кутулабыз? Ошо кредит жагынан да жардам берсеңер, анан пособие жардам деп келиндер көп айтып атышты, пособие жанынан жардам берсе, анан деген баягы өтүнүштөрүн билдиришти да.
жарандар айтып атат, биз бул жерди биз таштап өзүбүздүн жерибизди таштап биз эч качан кетпейбиз. Биз ошол жерге биз туруктуу жерибиз, туулган жерибиз. Биз бул жерден баягы башка жерге көчүрсө дагы биз барбайбыз. Бул өзүбүздүн киндик, кан тамган жерибиз. Только бизге ошо чек араны бекемдеп берсе эле болот эле деген пирлерин айтты да. Анан ушул барып келген боюнча биздин акыйкатчы омбудсмен Адыр Болотбековна Бириккен Улуттар уюмуна дагы атайын доклад даярдап, ошолордон дагы онлайн доклад жазып билдирүү берди да. Мына бүгүнкү күндө ушул айрыкча ушу Тажикстандын агрессиялык кол салуусунан жабыр тарткан аймактарды калыбына келтирүү, тиешелүү ошол сиз айтып жаткан баягы насыяларын кечүү боюнча да бир катар министрлер кабинети тарабынан, мамлекет башчысы тарабынан бир катар баягы аракеттер мындай бир реалдуу ишке ашып, бүгүнкү күндө ошол суук жакындаганга чейин, суук түшкөнгө чейин ошо жайы тургундарды бир башка алкалоочу жайларга жайгаштыруу боюнча аракеттер колго алынып жатат. Жакын арада бул көйгөйлөр чечилет деген ойдобуз. Элибизде тынчтык болсун. Кайрадан ошол Жакшыгүл Аскарбековна Талас областында адам укуктарынын корголушу боюнча маселеге келгенде да ушул сиздердин баягы көмөк көрсөтүүңүздөр, сиздердин аракетиңиздер өз натыйжасын берип, ушу биздин кайрылган жарандарыбыз мындай бир өздөрүнүн баягы укуктарын калыбына келтирүүдө мындай бир натыйжалуу жардам алып жатабы? Онда мен аны андай баягы баардык эле бизге кайрылган жарандар 100% канаттанды деп айта албайм. Анткени арыз бергенде арыздануучулардын тараптардын эки тарабы болот. Ошо биз эки тараптын тең укугун бузбоо максатында иш алып барабыз да. Анан ошону арыздын негизинде изилдөө жүргүзүп, тактап, эгер ошол адамдын укугу чындыгында эле бузулуп жаткан болсо, биз ал укугун калыбына келтирүүгө жардам беребиз. Эгер тиги экинчи тараптын дагы укугу бузулбаш керек. Анан бизге көбүнчө жанагы канааттан або деп атпайсызбы? Окуу башталганда балдарын окууга киргизе албай, каттоодо жок, же күбөлүгү жок жарандарыбызда бар экен да. Анан ошол бизге кайрылган ошо балабыз 1-класска киргизе албай атабыз. Анткени апасы мигрант, башка жака кеткен. Бала болсо кароодо башка жарандын колунда. Ошол ата-энеси жок, биз баланы киргизе албай атабыз дегенде да биз ошондой мектепке киргизүү жагындагы биз жардам берип, мектепке шаардык, райондук билим берүү бөлүмү тарабынан иш алып барып биз киргиздик. Андан тышкары дагы балдарын бакчага орноштура албайбыз деген жарандарга кайрылат. Ал боюнча дагы жардам берип, иш канааттандырарлык чечилди көп да. Анан көбүнчө бизге келиндер кайрылышат, алиментти көбүнчө эле баягы алимент убагында ала албай жатам, жолдошум эч жерде иштебейт, алимент төлөбөй атат деген дагы келиндер кайрылат. Биз ошо келиндерге дагы алимент алуусуна биз баягы барып соттун чечимин аткарбайбыз. Ошо соттун чечимин аткарып аткан сот департаментинин сот аткаруучу кызматкерлери менен иш алып барып, ошо алимент өндүргөнгө, жардам бергенге биз өзүбүздүн көмөгүбүздү көргөзүп, канааттандыралдык чечилген болот да. Сөзүнүн соңунда Жакшыгүл Аскарбековна ушу адам укуктарын коргоо жаатында айрыкча ошол жергиликтүү телекөрүүчүлөргө, айрыкча ошол биздин бүгүнкү күндүн көйгөйү болуп жаткан сордук зомбулукка кабылган кыз келиндерибиздин жана башка адамдардын ушу укук коргоо жаатында сиз тарабынан бир айтыла турган кеп кеңеш сунушуңуз болсо. Биздин эле баягы максатыбыз, биздин тилегибиз адамдардын укугу бузулбасын. Эгер бузулуп калган адамдардын баягы жашоодо ар кандай шарттар болот экен, ошо укугу бузулуп жабыркаган адамдар эгер
кимге кайрыла албай жатканын билген болуп калса болсо, бизге кайрылса, акыйкатчы Омус менен Талас областына кайрылса, биз ага туура көрсөтмө берип, кимге кайрылуу керек экен деген укугун калыбына келтирүүгө биз дайыма даярбыз. Рахмат, ишиңизге ийгилик каалайлы. Урматтуу телекөрүүчүлөр, ушуну менен актуалдуу маек көрсөтүүсүнүн кезектеги чыгарылышын аяктадык. Бүгүн биз Талас областында адам укуктарынын корголушу жана ал багыттагы аткарылып жаткан аракеттер тууралуу маалымат алдык. Бүгүн биздин суроолорубузга Кыргыз Республикасынын акыйкатчысынын Талас облусу боюнча ыйгарым укуктуу өкүлү Узакбаева Жакшыгүл Аскарбековна жооп берди. Кайрадан эфир аркылуу көрүшкөнгө чейин аман болуңуздар.